Бактыргеч, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, эртең буйруса 2 айдан кийин эле түштүктө уже дыйкандарга жазгы талаа иштери башталат. Ошондуктан быйылкы айыл чарбасын өнүктүрүүгө арзандатылган насыялар канча сумма бөлүндү? 9 миллиард жакын бөлүнүп атат. Бирок андагы тышкары биз бюджеттен айтылат. Биринчиси бул асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү боюнча 3%дан берилет. Экинчиси үрөнчүлүк чарбаларын өнүктүрүү боюнча 3%дан берилет. Анан кийин КПК деп коебуз, бул кластер 6%дан алар жака дагы акча берилет. Анан кийин ФСК 15 деген ФСК 14 ошол акча бөлүнөт. Кийинки маселе бизде азыркы учурда биз долбоорду иштеп чыгып атабыз. Бул сиздер жакшы билесиңер, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу биз жамырлатып жана тамчылатып сароо системасын ошол дагы арзан кредит аркылуу азыр биз сүйлөшүп атабыз. Же 2% менен берилет да. Ошол боюнча акчалар бөлүнүп атат. Бирок мындайда азыр биз так акча биз 10 миллиардка жакын деп атабыз. Бирок жыл ичинде алар көбөйүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, мисалы биздин КПК боюнча бизде 4 миллиард болгон болсо, биз быйыл 6 миллиардка 25-жылы жасадык да. Ошон үчүн жылдын ичинде дагы бюджет өсө берет. Чоң рахмат. Себеби ошону дыйкандарга эртерээк кам көрсөк, могул Элдик банк, Айыл банктагы кезек менен жылда баягы урук себүүгө, ошондой эле жер семирткич алууга бир аз кечигип калып атат да, ошону алдын алсак жакшы болот. Туура айтасыз. Ал мурда эгерде мындай жыл жаңырап, анан кийин башталып атканда жылда кийин баштачыбызда азыр бюджетте киргизилген бул нерселер. Бюджетте уже бюджет кабыл алынса, анда ошол уруксат берилет да азыр. Акчаларын каржылоосу. Рахмат. Алмаз Кушбекович, мына бул азыр профицитке чыгып, баары сүйүнүп отурабыз. Ички карыздар боюнча кандай пландар? Могул 25-24 жылкы калган ички карыздар 26 жылкыга канча сумма бөлүнүп атат? Ошолор каралганбы полностью? Эми биздин жана стратегиябыз боюнча динамиканы карасак, бизде сырткы карызыбыз көбүрөөк болчу да. Эми мына 2 жылдын ичинде биз азыр ошону азайтып атабыз, сырткы карызды азыраак алып, ичинен эле ички карызды көбөйтүү боюнча. Бул биздин баалуу кагаздар да. Ошону аркылуу жанагы мына 2 жылдын ичинде биз жана казначейский облигация строительный отрасль жөнөтүп атабыз. Быйыл биз мына 16 миллиард сомдон да ашыгыраак чыгардык. Алды иштеп атат, Кудай буюрса. Бул эми ички карыз деген кайра эле өзүбүзгө эле пайда алып келе тургандай механизм да. Ошо менен биз муну эмки жылы да ошондой стратегияны алып баратабыз. Ошо имени да, ошо ички карызды, карыз боюнча, баалуу кагаздар менен. Рахмат. Себеби ушуга көбүрөөк көңүл бурсак, биздин эми жеке ишкерлер ушул ички карызга жакшы көңүл бурсак